Балбак Төлөбаев президентибизди Центерага жетирбей сак бололу. Мындай пикирин Бишкек шаарынын мурдагы мэри Балбак Төлөбаев Facebook баракчасына жазды. Мына эми туруп берчү мезгилдердин бири келди. Ойгон кыргыз, сак бол. Центерага жетирбейли президентибизди ач күзөндөргө ушуга чейин бирөө да кылган эмес кумтөр жок эле дегенде 5 миллиард долларга жакын акчаны бизге төлөш керек. Бутка туруп кетебиз. Эми сак болуп, ар кайсы маалыматка ишенип алдырбай, илим билим менен алып алалы. Президентибизди колдоп тигилерге жетирбей, армияны да, экономиканы да жашоонда оңдоп алабыз. Бекем туралы деп билдирүү калтырган Төлөбаев. Булак медиа центр. Жапаров кумтөр Кыргызстанга 4 миллиард 952,8 миллион доллар төлөөгө милдеттүү. Канаданын кумтөр Голд ишканасы Кыргызстанга 4 миллиард 952,8 миллион доллар төлөөгө милдеттүү экени аныкталды. Бул тууралуу маалыматты жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров айтты. Анын ичинде 3 миллиард 86 миллион доллары экологиялык зыян салык төлөмү, 1 миллиард 166,5 миллион доллар. Мындан тышкары кумтөр боюнча мамлекеттик комиссия өлкө бюджетине 106 тонна алтынды кайтарды. Кендеги запастар Кыргызстан менчиги экенин тастыктаган мыйзам долбоору жакынкы убакытта кабыл алынарын үмүт кылам. Буга чейин президенттер, өкмөт башчылары кумтөрдөгү, жер үйдөгү жана башка кендердеги алтынды сатып келишкен. Депутаттар тарабынан түзүлгөн мамлекеттик комиссия биринчи жолу Америка Кошмо Штатынын кумтөр Голд ишканасын Кыргызстанга 4 миллиард 952,8 миллион доллар доого чыкты. Буга кошумча мамлекеттин менчигине 160 тоннадан ашык алтынды кайтардык. Бул алтынды жакынкы 5 жылда казууга болот. 160 тонна алтындын суммасы болжол менен 5 миллиард 200 миллион сомдон ашык акчаны түзөт. Биздин бул ишканада өндүрө турган акчанын жыйынтыктоочу суммасы 10 миллиард долларга жакын. Биз муну мыйзамдарга ылайык далилдей алабыз. Биздин адистердин баалоосу боюнча жыл ичинде техникалык долбоорду жазып, андан кийин алгачкы алтынды каза баштаса болот, деди Акылбек Жапаров. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Кылтылдап кыргыз баратса кылгырып көздөн жаштамат. Кылгырып көздөн жаштанып турат. Себеби өлкөбүздүн экономикасы кылтылдап араң жүрүп баратат. Өкмөт кабинет бол башына экономикадан түк түшүнүгү жок, битин сыгып канын жалаган. Акча дегенде ак эткенден так эткендер келишти. Окшошконго мушташкан кылып биз акча дегенде ичкен ашын таштаган Новиков сыяктуу көпөстөргө кыргыздардын экономикасына ишенип карматканыбыз аз келгенсип, жанын эс алганда ырдап берип турсун деп Жылдыз Бакашева сыяктуу китепканачыны кошуп койдук. Деги дагы эле карышкырларга кой кайтарта баштадыкпы? Бүгүнкү дүйнөдө экономиканын тармагы абдан кеңири кулач жайган. Алсак, маркетинг, менеджмент, финанса, макроэкономика, микроэкономика. Негизги эки тармак микроэкономика менен макроэкономикага токтоло кетели. Бир үй бүлөнүн жай чарбасы же фирма экономикалык көз караш менен алганда бирдей деңгээлде эле каралып, микроэкономикада окутулуп үйрөтүлөт. Үй бүлөнү же фирманы көтөрүш үчүн эмнелерди билиш керек? Албетте, базар баасын, сунуш талапты кантип сатыш керек, кантип алыш керек. Муну азыркы кыргыздардын бок мурун балдары деле билет. Биздин азыркы кабинетте иштегендердин экономикадагы деңгээли ушул эле. Анын үстүнө 90-жылга чейин бизнес жок болгондуктан кээ бирөөлөрдүн миллиарддаган акчалары таза келди деп ким кепил боло алат? 30 жылдан бери биздин өлкөдө жапай бизнес өкүм сүрүп келе жатат. Бирөөдөн алып жуткандар, бийлигине таянгандар, айласы кеткенде криминалдык жол менен байлык топтоп жатышканы белгилүү. Эми макроэкономикага келели. Макроэкономика бул татаал илим. Буга көрүнгөндөн эле башы жете бербейт. Биз экономикасы өнүккөн жана начар мамлекеттер деп атабыз. Мамлекетте иш табылабы кандай төлөнөт? Товар тейлөөлөрдүн наркы кандай? Алар кантип өзгөрүлөт? Кандай товарларды башка мамлекетке алып чыгып сатып, кандай товарларды сатып алса болот? Валюталык курстун, жумушсуздуктун, экономикалык өсүүлөрдүн, инфляциянын деңгээли канча болот? Макроэкономика ушул сыяктуу мамлекеттик деңгээлдеги экономикалык анализ жүргүзөт. Акча дегенде ак эткенден так этип ата-энесин сатып ие турган сүткорлор элине эч качан жакшылык кылган эмес. Муну далилдеп бере турган болсок, өткөн кылымдын 30-жылдары америкалык ачкөз империалист бизнесмендер элинин канын кактабай сорушуп, байлыктын чегине жетишкен. Кара таман калктын кара курсагын тойгузууга каражаты калбай калган. Дөдөй империалист бизнесмендердин элине кара санаган мындан билсе болот. Алар ашыкча чыгарган азык түлүк товарлардын баасы түшүп калбасын деп арзандатышкандан коркушуп, миллиондогон тоннаны океанга алып барып төгүшкөн. Ошентип улуу экономикалык кризиске жол ачылган. Калай калк ачкадан кырыла баштаган. Алардын кесири бүт дүйнөгө тарап, казак туугандар ачкалыктан бизге тентип келишкени белгилүү. Ошол мезгилде империалисттик мамлекеттерди бүтүндөй дөгүрсүгөн бизнес чөйрөсүндөгүлөр башкарган. СССР болсо империализмдин күнү бүттү деп Куран окутууга даярдана баштаган. Ошондо англиялык экономист Джон Кейнс болбосо капиталисттик дүйнө урап калмак. Кейнс рыноктук экономикага негиз салып, микроэкономикалык бизнесмендердин экономикасын аттап өтүп,
түзүп макроэкономикага жол ачкан. Кейнстин эмгеги менен мамлекет экономиканы жөнгө салуу жолдорун тапкан. Монополист бизнесмендерге мурундук салынып, рынок экономикасынын шарттары иштелип чыккан. Мына биз да мамлекетибиздин экономикасын жеп жутарлардын колуна салып берип койдук. Сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет дешчү ата бабабыз. Биз 2 жолу сүткө оозубузду күйгүздүк. Сүткө тойгон торпоктой болгон Сапар Исаковго окшогондор дардалаңдап жүрүп кыргыз элине не деген шумдуктарды көрсөтпөдү. Ак пейил кыргыз элибиз да жутардан тажабай койдук. Бизге элдин түйшүгүн сезген жетекчилер дем алган абада эле керек. Булак Назар Ньюс. Акылбек Жапаров Центера Голд компаниясы 26 жыл ичинде болгону 1 миллиард 700 миллион доллар төлөгөн. Кумтөр алтын кен иштеткен Канаданын Центера Голд компаниясы 26 жыл ичинде кыргыз өкмөтүнө 4 миллиард доллардын ордуна болгону 1 миллиард 700 миллион доллар төлөгөн. Бул тууралуу Кумтөр боюнча депутаттык комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров парламенттик комитеттин жыйынында билдирди. Анын айтымында канадалык компания маалыматтарды манипуляциялаган. Депутаттык комиссиянын бүтүмүнө ылайык Центеранын сайтында жарыяланган маалыматтар бурмаланган. Ал жакта компания иш жүргүзүп баштагандан бери 4 миллиард долларды кыргыз өкмөтүнө которгондугу белгиленген. Бирок иш жүзүндө 26 жыл ичинде болгону 1 миллиард 750 миллион доллар, тактап айтканда 2,5 эсе аз каражат которгон, деди Жапаров. Булак Назар Ньюс. Көңүл буруңуз. Манас аэропортунда чек арадан жана бажы көзөмөлүнөн өтүү схемасы өзгөртүлдү. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому Манас аэропортунун аэробекет комплексинде эл аралык каттамдардын жүргүнчүлөрүнүн кыймыл схемасы өзгөргөндүгү жөнүндө билдирет. Маалыматка ылайык 2021 жылдын 4-майынан тарта Манас аэропортунун аэробекетинде АБК жүргүнчүлөрдүн чек арадан жана бажы көзөмөлүнөн өтүү схемасы өзгөрүлдү. Өзгөртүүлөр эл аралык каттамдардын жүргүнчүлөрүнө гана тиешелүү. Каттоодон өтүү жана жүктөрдү тапшыруу мурдагыдай эле Манас аэробекет комплексинин 2-кабатында жүргүзүлөт. Ал эми чек ара жана бажы көзөмөлүнөн өтүү аэропорттун батыш канатындагы 3-кабатта АБК 2 жаңы имаратында жүргүзүлүүдө. Мындай өзгөрүүлөр эл аралык каттамдардын жүргүнчүлөрүн тейлеген АБК 2 жаңы имараттын курулуп бүтүшүнө жана пайдаланууга берилишине байланыштуу. Жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүп берүү максатында аэробекеттин аянты кеңейтилди. Азыр анын аянты 8,2 миң чарчы метрди түзөт. Жаңы 3 кабаттуу АБК 2 имараттын аянты 4,5 миң чарчы метр. Эл аралык каттамдарды учуп келүү жана учуп кетүү тейлөөчү сектордун аянты дээрлик 3,7 миң чарчы метрди түзөт. Булак Медиа Центр. Максаттагы видео кол салуубу же коргонуу. Апрелдин этегиндеги чек арадагы куралдуу жаңжалда тажик аскерлеринин Баткендин Максат айылына киргени тартылган видео тасма талкууга жем таштады. Анын аныктыгын текшерген кыргызстандык иликтөөчү журналисттер тасманы кол салган аракеттердин далили катары баалашты. Жергиликтүү эксперттер мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн бузган доoma тартуу катары кароону сунушташты. Тажик эксперттери видеонун каяктан тартылганын аныктоо татаал экенин белгилеп, кырдаалды жөнгө салууга барган атайын даярдыктагы аскерлер чек арадагы аскердик жаңжал аралашууга үлгүргөн эмес деп сыпатташты. Эл аралык эксперттер бул чөлкөө эки жактан тең куралдуу күчтөргө эбак эле толгонун жана анын кооптуу чекке жеткенин эскертишет. Айылдагы аралаган аскерлер жакында YouTube каналында Мен эркин Тажикстан аттуу ырдын коштоосунда видео жүктөлгөн. Анда заманбап үлгүдөгү курал көтөргөн чок кутталган аскер күчтөрүн жана Тажикстандын желегин көрүүгө болот. Иликтөөчү журналисттер видео тасмадан аскерлер турган жер Лейлектеги Максат айылы экенин таанышкан. Анткени видеодо Максат айылы деген жазуу даана көрүнөт. Ошондой эле Анарбай ата деген жазуусу бар май куйган бекет да турат. Видеодо аскерлердин ортосундагы адам тажик милициясынын генералы Мухаммадзода Хуршет Изатулло экени аныкталган. Ал тасмада жандагыларга тилкелерди көрсөтүп турганын тартылган. Тасманын аныктыгын иликтеген журналисттер тобу аны куралдуу жаңжал чыккан учурда тартылган деген тыянакка келишкен. Социалдык тармакта мына ошондой аталыш менен ошол видео жүргөнүн байкап калдык. Анан аталган видео тасманын аныктыгын текшерүүгө өттүк. Жаңы эле жүктөлүптүр. Тартылган датасы боюнча мына ошол жаңжал күчөгөн учурга туура келет экен. Биз андагы Максат айылы деген жазууну көрүп, анын аныктыгын иликтей баштадык. Териштире келсек, айылдын кире беришинде чында эле ошондой жазуу бар болуп чыкты. Май куюучу жайдын видео тасмасы менен ал жакта чында эле объект бар экенин салыштырдык. Ошондой иштебей турган май куюучу жай бар болуп чыкты. Ошентип биз аталган аскерлердин Кыргызстандын аталган аймагында тартылганын аныктадык. Ал жерде аскерлерге башчы болуп жүргөн адамдын сүрөттөрү аркылуу анын Тажикстандын ички иштер министрлигинин генералы экени расмий сайттар аркылуу
жолу тактадык дейт Политклиника медиа тобунун жетекчиси Дилбар Алимова. Тажик бийлиги бул талаштуу видео жана андагы генерал баштаган куралдуу топ тууралуу үн ката элек. Тажикстандык эксперт Пардис Муладжанов чек ара талашы курчуган маалда ага танапташ тилкелерге аскерлер тартылганын ырастап, бирок сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында абал тез арада жөнгө салынып, атайын күчтөрдүн кагылышка катышууга үлгүрбөгөнүн белгиледи. Генералдык өзүнүн курган маегине караганда 29 апрелде кечки саат 4 чамасында алар ал жака барган маалда куралдуу чатак токтогон. Бул видео тасма тартылган жайдын мына ушул жерге караштуулугун так айтуу мен үчүн татаал. Бирок кандай болгон күндө дагы алар өздөрү ырастагандай, алар бул аракеттерге тартылган. Бирок алар 29 апрелде таңкы 6да башталган аракеттерге катышканга үлгүргөн эмес. Алар ал жакка жылып барып, мына ушул видеону Кыргызстандын аймагында тарткан күндө деле тажик аскерлери жетишилген макулдашууга ылайык кийинки күнү эртең менен баары бир ал жактан чыгарылмак. Ал эми азыр эки тараптын тең ар кандай видео тасмалар чыгып жатат. Мисалы үчүн дагы бир видеодо ар кандай тилде сүйлөгөн адамдар аралашкан аракеттер тартылган. Ал тасмада бирде кыргызча, бирде тажикче, кээде өзбекче сүйлөгөн адамдарды көрүүгө болот. Эки тараптан тең күбөлөр айткандай, мисалы Кожо Алоодогу тартылган бир нече видео тасмаларда алар тигил жактан келип үйлөрдү кыйратып кетишти деп айткандар бар. Булак Азаттык.